Миллиондогон, керек болса миллиардтаган фанаттарды топтогон спорттун дагы бир түрү бул футбол эсептелет экен. Андыктан бүгүн студиябызда ушул таккана ушул спорттун түрү боюнча ушул түрүнүн өкүлдөрү отурат. Ооба, сөз түрдө футбол дүйнөнүн төрт бурчуна тарап, ал эч кандай арасаны, эч кандай улутту жана эч кандай динге бөлүнбөйт экен. Алар бир гана мына ушул спорттун түрүн сүйүшөт. Ардактуу замандаштар, биз айымдардын арасында Кыргыз Республикасындагы футболдун өнүгүшү дагы бүгүнкү мелдеш тууралуу кеп калмакчыбыз. Бүгүнкү биздин таңкы мейманыбыз Жанат Токторбаева, Мекендештер форуму долбоорунун ассистенти. Кутмандуу таңыңыз менен. Мээрим Кайбалиева, Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын аялдар футболунун администратору. Кош келипсиз биздин студиябызга. Тилек Нурдин уулу, Малайзиядагы Ланкастер университетинин окуучусу жана ошондой эле Сабыржан кызы Өмүркан келген. Орто Азиядагы Америкалык университетинин окуучусу. Амандаша кетсек, саламатсыздарбы? Уйкудан туруп келдиңиздер, эрте турасыздарбы? Бүгүн болсо футбол боюнча ушу достук мелдеш өтөт экен. Ошол мелдешке даярдыктарыңыздар кандай, айта кетсеңиздер? Аябай жакшы, чоң рахмат. Даярданабыз. Жалпы гана Бишкекте эмес, дүйнө жүзү боюнча Facebook аркылуу биз даярдоолор өткөзүп жатабыз. Андан кийин деген чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар бизди аябай жакшы колдоп атат. Андан кийин биз деген Facebook аркылуу кандай десем, шайлоо өткөргөнбүз. 4 команданын ичинен кимиси утат деп ойлойсуңар деген азырынча Кыргыз Республикасы футбол федерациясынын улуу команда, кыздар курамынын улуу командасы алдыга жүрөт. Анан экинчи орунда Кыргыз Union Малайзия. Ошондон кийин кыргызстандыктар активдүү катышып кылат, чакырат элем. Сиз канча убакыттан бери футбол ойнойсуз? Өзүм 1 жылдан бери футбол менен машыгам. Футболду мен бул Кыргызстанда мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мен качан Америкага барып маганда, ошол жакта кыздардын командасы бар болгондо мен сүйүнүп, кубаныч менен ойногом да. Анан эмне үчүн Кыргызстанда кыздар мындай спортко жакын эмес, өзгөчө футболго, волейбол ойношот, башка ойношот. Анан эмне үчүн кыздар мүмкүн эмес деген, мисалы үчүн ошондой ой болгон дагы. Анан ошол 1 жылдан бери ойноп. Демек сиз кичинекей кезиңизден бери футбол түрүнө, спорт түрүнө кызыгып келесиз. Ооба. Футбол түнү күнү көрчүмүн атам менен. Экран аркасында көптөгөн биздин көрөрмандарга белгилүү эмес болуш керек. Ушул Америкада биздин кыргыз туугандар ошо штат болуп бөлүнүп турнирлерди өткөзүп турат. Бул бизге белгилүү. Ошол тууралуу маалыматтарыңыз болсо айта кетсеңиз. Менде маалымат жок, бирок мен досторум же тааныштарым бар, ал жакта чын эле спорт ушунчалык неме кылышат, жакшы көз караш менен карашат. Себеби спорт бул алардын ден соолугу үчүн пайдалуу экендигин билишет да. Анан албетте мындай ушундай турнирлер, достук мелдештер болуп турат футбол боюнча. Ошол билгеним. Бүгүнкү достук мелдешине баргысы келген көрөрмандар кайда чогулсак болот? Мен да бат эле көрөрман болгом. Бул Мидерова Алматинский көчөсүндө кеселишинде футбольный центр, Федерация футболу Кыргызстандын. Ошол жерде биз жайгашканбыз. Ошол жерде биздин көптөгөн футбол полилер бар. Аянчылар ошол жерде өтөт. Саат 6-да. 6-да башталат. 8ге чейин 2 саат созулат. Бул демек бул чоң талаасында өтмөк экен, же кичи талаадабы? Кичи талаадан көрөт экенбиз, Айта кетейин нерсем, эгерде келе албаган чет өлкөдө жүргөн мекендештер болсо, бизди Facebook аркылуу да колдосоңор болот деп чакырмакчыбыз. Даярдыктарыңыздар кандай? Жакшы. Даярдыктар эртең менен эрте тургандан башталды. Анан негизи эле спорт түрүндө болобу же ошо өзүм эле таандык музыка чөйрөсүндө болобу? Адам өзү ошол ответственный күнү, жоопкерчиликтүү күнү аябай укташ керек да, уктап туруп, уйкусу каныш керек. Эми силер энергияны өзүнө топтоп, коротпостон. Бүгүн кантесиздер эми? Болгону гана бир ийгиликке ишениш керек деп ойлоймун. Менин оюмча биздин кыздар жөнүндө айтып кетсек, алардын мындай распорядок дня деген болот. Ошон үчүн кээ бир кыздар окушат. Силерге окшоп кечке түндө жүрбөйбүз деп коет. Биз уктайбыз. Алар укташат, анан алардын таң атпай менин оюмча зарядка же мероприятие жасашат. Ошон үчүн алар мындай 7 же 8 саатпы ошол убакыттын ичинде алар деп алышат, эс алышат. Ошо жетиштүү деп ойлойм кыздар үчүн. Балдардыкы, башка кыздардыкы кандай экенин билбейм, бирок бизде футболист кыздардыкы жашоосу ошондой да. Ошон үчүн жетиштүү, бир 7-8 саат кыздар үчүн жетиштүү. Алар бүгүн түштө тренировкага келишет. Тренировкага келгенде алар дем алып, эс алып, менимче
күчтүү болуп уже келишет. Бир сыйра талага көнөт дегенде, Албетте. Алар жок, алар күнүгө эле ошол поле. күндүк эле ошол жакта. Бирок ооба даярдык болуш керек да. Бүгүн 4 команда ойнойт, Ошол 4 команда тең ошол аянтчага келип буга чейин машыгыштыбы? Жок, кыздар ошол жерде күнүгө тренировка кылышат, ошол жерде ойношот, ошо футбол федерациянын командасы. Эки команда алар биринчи жолу келишет, биринчи жолу ойношот. Ошол үчүн. Демек силер сүрдөп жаткан экенсиздер да. Биз сүрдөп жатканыбыз менен бирок ошол көп эле флекс студенттер баары эле ойноп, тажрыйба бар да алардачы. Анан бирок бизде деген сүйүү бар да футболго дегенчи, мындай каалоо бар, ошонубуз менен биз мындай өзүбүзгө ишенимдүүбүз да. Баягы Кыргызстанда дегиле айымдардын футболдун өнүгүүсүнө кандай шарттар түзүлүп атат айтсаңыздар мүмкүн. Баягы бизде болушу мүмкүн, кыргыз кызы качан топ кубалачы эле деп дагы айтышы мүмкүн да. Ошондой сөздөр дагы болсо керек, айтсаңыз тилексиз. Ошону мен чын эле билбейм, биринчи көрдүм. Биринчи таныштык. Чын эле футболчу кызсыңбы сен деппи? Буттарыңды көргөзчү. Жок, биз быйыл эле таныштык, Тилек экөөбүз. Ошон үчүн кыздар футболу Кыргызстанда бар экен дегени бул менимче биринчи жолу укту, биринчи жолу көрдү. Биздин кыздар футболу биринчи чоң проблема десек, маселе биздин менталитет, анан культура. Анткени биздин ата-энебиз кандай ойлойт? Кыз кайда футбол ойносун? Биздин кызыбыз окуш керек, үй бүлө куруш керек, бала чакалуу болуш керек. Юбка кийиш керек да. Ооба. Анан кандай бул шортик кийип, бутсы кийип, анан бир топтун артында чуркашат. Бул туурабы деген ой. Ушул бул чоң аябай маселе да. Анткени биздин ата-энелер ошону түшүнүп, кыздарды футболго жөнөтсө, бул аябай масштабный болмок. Азырынча кичинеден болуп жатат. Бирок ата-энелерге ошону түшүндүрүш керек болуп атат. Өзгөчө юг. Биздин Ош, түштүк жакта Ош область, Жалал Абад область, Бишкек шаары, Каракол жакшы эле. Бирок Ошто аябай кыздар көп. Алар ойногусу келет, бирок ата-энеси аны түшүнбөйт. Мисалы үчүн мен ошол түштүк жергесинен балам, ошол шаарынан ошол ойнойм дегенде көп мындай тоскоолдуктар көп көргөм да, себеби ата-энең, коңшуң, мугалимдериң баары, досторуң ушундай ойго келишет да. Анан буюрса мен ошол Ош жергесинде ушундай бир неменен алып, буюрса ушундай бир долбоор немесинде ачайын деп оюм бар да. Мен да айта кетсем, менин оюмча биздин коомдо негизги эле сергек жашоо максаты мындай көбүнчө эл түшүнбөйт де кантип эле эртең менен чуркап турушубуз керек. Мисалы үчүн жеке мен чет өлкөдө жашап жүргөндө күндө 2 сааттан машыкчымын да. Анан Кыргызстанга келгенде тоюм ой башталат. Анан кийин биздин мекендештер форум жөнүндө айтып кетсем, биз байкасаңар 2012-жылы биздин форум өткөн, 2014-жылы. Анан кийин ар бир сайын форум болгондо бизде сөзсүз түрүндө спорт мелдеш болот. Кандай бир велосипед менен Кандай гана түрү болбосун, ошол жарыш болот экен. Жарыш болот. Быйыл 2014-жылы бизде парус менен жарыш болгон да. Анан кийин биздин ошо форум мекендештери ар дайым сергек жашоону калыптандыруу максаттарын жолдоп, анан кийин колдогула деп биз коомду чакырмакчыбыз. Абдан мыкты экен. Мен Жубайзди деген неме боюнча кичине айта кетсем, бул жалпы дүйнөлүк жаштардын багы кызмат кылуу, башкача айтканда волонтердук кызмат кылуу күнү да. Булчу ошол бүгүнкү 17 апрелден 19 апрелге чейин өтүлөт. Бул Жубайздиге бул бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттер кирет да. Бул 1988-жылдан өткөрүлөт. Анан Кыргызстан бул ошол катышкандан бери мындай мыктылардын активдүү мамлекеттердин катарында кирет да. 2014-жылы Кыргызстан ошол 200 долбоор менен жана башкача активдүү долбоорлорду жазып, ошол долбоорлорду ишке ашыруу жагында биринчи орунда, ошол 110 мамлекеттин арасынан биринчи орунда болду да. Бул деген өтө сыймык да биз үчүнчү. Анан ошонун арасында биз Flex ушул программасындагы студенттер, финалисттер, аламнилер түрдүү жаштар долбоорун түзүп, ушундай ишке ашыруудабыз да. Мээрим, сиз өзүңүз футболду кандай ойнойсуз? Чын айтсам, мен футбол ойночу эмес болчумун. Жашоомдо мүмкүн мектепте баарыбыз ойногонбуз, анан футбол федерациясында иштегенде ашып кетсе 2-3 жолу ойнодум. Анткени бул футбол ойногон, анан футболдо иштеген бул бөлөк. Ооба, анткени бул ошолорду чемпионат же турнир ошолорду уюштуруучу катары кыздар менен иштөө керек. Анан өзүм чын айтсам, болбосо мен айтып атпайм.
Топто сизге берип сынатып көрөйүн деп атпайбы. Еш керек болчу кыздарды чакырып, бизде кыздар көрсөтпөй келди. Тилек айтсаңыз, Малайзияда мына ушундай мелдештер, кыргыз мекендештерибиздин арасында канчалык деңгээлде бат-бат өтүп турат? Айында өтүп атат. Биз болсо биздин негизи максаты интеграция. Малайзиянын Кыргыз менен Чайна бар бизде. Кыргыз менен Малайзия менен биякта бир аз интеграция кылып, футбол федерация менен. Мен болсо кыздар футбол ойногонду вообще билген жокмун да. Ошол үчүн бүгүн Кудай буйрса саат 6-да элгиле көрүшөбүз. Түшүнүктүү. Мен үчүн абдан кызыктуу болуп жатат да. Мен дагы ошол мектеп жашымда футболго абдан кызыкчумун. 3 жыл профессионалдуу түрдө футболду машыккан болчумун. Сергей Владимирович деген мен Мына сырлар ачыла баштады. Тренерим бар эле да. Анан футболго абдан кызыгам. Анан мен үчүн азыр абдан кызык болуп жатат да. Ар бир футболист футболго кызыксын, кызыкпасын, ар бир инсандын баягы футбол дүйнөсүндө фанаты болот да, мисалы үчүнчү. Жакшы көргөн бир футболисти болот. Ошол сиздердики кимдер айта кетсеңиздер. Мисалы үчүн меники мектеп жашында Роналдо болчу. Андан кийин Рональдиньо болду, кийин Бекхэм болду, анан Майкл Оуэн болду. Бүгүнкү учурда Мессиге өттүк. Бүгүнкү учурда Месси менен Рональдо жагат да, мисалы үчүнчү. Сиздерге ким жагат? Кыздар үчүн ошол Криштиану Роналду болуп кетпейби? Жок, менин оюмча бир футболчу деген бул кичинекей кезинде биздин жумушта кандай бир футболист бул өмүр бою жагат. Сиздики аябай кызыктуу экен. Мен бул бир футболчуну анан ошондой 2 жылдан кийин мага башка футболист жакты. Анткени биздин жумушта мисалы мен жөнүндө айтып кетсем, мындай аябай мен үчүн авторитеттүү деген футбол ойночулар аябай көп. Бирок меники мындай аябай жакшы көргөн футбол ойночулар жок. Бирок менин кесиптешим жөнүндө айтып кетсем, ал кичинекей чагынан Реал Мадрид командасын кыз Реал командасына болеть этет. Анан Рауль бул орусча айтканда идеал мужчина деп эсептейт да. Кичинекей чагынан китептерин окуйт, биографиясын билет, туулган күнүндө футболканы кийет. Анан ошондой Реал Мадрид туулган күндө сөзсүз ошол күнү футболканы кийет. Биздин жумушта ошондой да. Анан ар бир чыныгы фанатка. Ооба, ал кичинекей чагынан Испания, Реал Мадрид, Рауль бул это вот идеал дейт өзү да. Биздин айымдар мына ушул федерациянын атынан Казакстанга же жакынкы чет өлкөлөргө чыгып мелдештерге катышып турушабы? Канча убакытта? Ооба. Отборочный деген болот, чемпионат Азия. Ошол жерге кыздар жыл сайын барышат. Жыл сайын биздеги мүмкүнчүлүк болот. Мисалы бир жыл мурун Бахрейнге барышкан, Гонконг, Вьетнам, Бахрейн командалар менен ойношкон. Буюрса эмдиги жылы мелдеш болот. Анан менин оюмча быйыл Дубай кыздар курама командасы келиш керек. Май айында же июнь айында биз күтүп жатабыз. Биз ойлойбуз ошол мелдешке кыздарды поддержка кылыш үчүн биздин кыргызстандыктар келишет. Албетте оюндар болот, мелдештер болот. Аябай чет өлкө болсо да, бирок Казакстан, Өзбекстан деген жерлерге сөзсүз барып турушат кыздар. Абдан мыкты экен. Ал эми мына ошол сиз айтып атпайсызбы азыр түштүк жергесинде мына спорттун ушул түрүнө тартуу өзгөчө кыйын болот деп. Бизди көрүп аткан көрөрмандар болсо, эмне деп айтып кетесиз? Мен биринчиден каяка келиш керек? Эмне айткым келет эле, биринчиден ата-энелерге айткым келет эле. Футбол деген бул менин оюмча ден соолукка аябай жакшы. Кыздар ден соолугу сөзсүз караш керек. Бул ден соолук үчүн эле эмес, кыздын жаш калыш үчүн, анан өзүнүн дене түзүлүшү. Ооба, бул абдан пайдалуу. Анан сөзсүз окуш да керек, бирок өзүн кандай десем, физикалык түрүндө дагы өстүрүш керек. Ошон үчүн ата-энелер коркпой эле кыздарды футболго жөнөтө бергиле. Анткени кээ бир ата-энелер айтат, колу сындырат, буту сындырат, көзүгө көрөт. Анан гимнастикадан анын бардыгы болбойт, э? Ооба, футболдо болот, бут дагы сынат, кол да сынат, бирок бул мындай аябай деле чоң травма эмес. Ошон үчүн кыздар футбол ойногусу келсе, ошо футболго кызыкса, футбол федерациясына келсе, сөзсүз команда түзүлөт, ал бекер. Ошон үчүн ата-энелерди мен суранат элем, кыздарыңарды спортко кичинекей чагынан эле алып келип, жардам бериш керек, колдош керек. Жаш курага канчага чейин чектелген? Бизде негизи футбол 8 жаштан, анан өйдө бизде азыр мисалы 35 жашка чейин ойношот.
вратарь, дарбазачы дейбиз. Анан бир эже ал 34-тү. 34 жашында футболго келди. Бүгүнкү күндө айымдардын футбол ойногонун көрсөңүздөр, бул эч кандай баягы таң калыштуу деле жаратпайт. Себеби дегенде биз да дос балдар менен кечкисин футбол ойноп турабыз. Анда ошол жакта сиз курактуу айымдар, биздин дос кыздарыбыз келип футбол ойношот. Топталашып керек болсо сизден да жакшы ойноп кетет да кедечи. Анан кээ бир досторубузду чакырып коюп, бүгүн ушундай айымдар командасы келет, чогуу ойнойбуз десеңиз, баягы күлкүмүштүү болот да, эми айымдар менен кантип топталашабыз, кантип аларды түртөбүз депчи. Бирок чынында келип туруп ушундай ойноп туруп утуп салгандан кийин анан жок Гүлжит эмкиде чакырмай эле болчубуз. Уят болбой эле болчу деп айтып калышат да. Ошондой да ой болот. Ооба. Эми сөз соңунда сиздерге микрофон берели. Тилек сизге. Бир сөз айтайын. Ошол үчүн бүгүн саат 6-да келгиле, биз балдар уят бой койлуу. Бизди бир аз эме поддержка кылып, кыздар менен ойноп, Малайзияда болгондо мен кыздарды көп футбол ойногонун көргөн жокмун. Азыр деле элестете албай атат окшойсуз. Азыр эле, чын эле туура. Азыр ошол үчүн эме тияктан кыздарды көрүп бир аз жакшы ойнойт да. Биз бир жолу ойногонбуз, утулдук. Ошондон мен болсо кыздарды кичинекей ойлобойм да. Кичинекей болсо табагына келгенде жакшы ойнойт да. Ошол үчүн недооценивать нельзя. Туура айтасыз. Мен оюмча футбол чет өлкөдө жүргөн мекендештерибизди бириктирген спорттун түрү да. Андан кийин Роза Отунбаева Демилгесов фондунан да айтып кетсем, биздин фонд жалпы футбол менен жалпы сергек жашоону колдойт. Андан кийин ар дайым ошо коомду чакырмакчыбыз, спорт менен мелдешкиле, спорт менен машыккыла күндө унутпагыла. Эмнеге дегенде спорт жана сергек жашоо бул жөн гана физикалык дене тарбия эмес, андан кийин бул маанайга да таасир берген нерсе деп айтам. Ошол эле учурда мен айткым келет, кандай гана спорт болсун. Өмүркан менен топтолошуп көрбөйсүзбү? Ооба, жок, талашкым келген жок. Өзгөчө футбол ойноп жатканда бул баягы менин иштешине дагы абдан таасир этет. Себеби дегенде ошол кандай алдап кетсем, кандай тактика менен ошол жерден, ошол абалдан чыгып кетсем деген ойлонуу деле бул баягы кругозорду адамдын баягы ой жүгүртүүсүн кеңейтет болуш керек деп ойлойм. Тамаша катары айтышат, футбол бул шахмат эмес, ойлонуш керек деп. Тамаша катары тренерлер демек шахмат келгенде айтышат да, ойлонуш керек футбол деп. Туура. Бүгүнкү Кудай буйруса мелдешиңиздер ойдогудай уюштурулуп ойдогудай өтөт деген жакшы ниетибиз бар. Сиздерге ийгилик каалайлы. Ардактуу замандаштар, бүгүн биздин таңкы мейманыбыз Жанат Токторбаев болду. Мекендештер форуму долбоорунун ассистенти Мээрим Кайбалиева, Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын аялдар футболунун администратору, Тилек Нурдин уулу, Малайзиядагы Ланкастер университетинин окуучусу жана ошондой эле Сауыржан кызы Өмүркан Орто Азиядагы Америкалык университетинин окуучусу. Сиздерге ийгилик каалайлы. Ал эми биз болсо жалпы көрүүчүлөргө дагы бир жолу эскерте кетсек болот. Себеби бүгүн Кыргызстанда футбол боюнча достук мелдешин эл аралык Роза Отунбаева Демилгесинин коомдук фондусу өткөрүп жатат.